камактагы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков жана коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун иши жогорку сотто каралды. Бул тууралуу Super KG порталына аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Басма сөз катчынын маалыматына ылайык, соттук отурум жабык эшик артында өтүүдө. Бүгүн 4-июндагы отурумда эки жактоочу гана көрсөтмө бергенге жетишти. Мындан улам соттук иш 7-июнда саат 10:00 улантыла турган болду, дейт маалымат катчы. Эске салсак, аталган саясатчылардын жактоочулары 2-майда жогорку сотко көзөмөл арызы менен кайрылышкан. Өткөн жылы 17-апрелде Бишкек шаарынын 1-май райондук соту чыгарган өкүмгө ылайык Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров кылмышка даярдануу жана бийликти күчкө салып тартып алуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, 12 жылдан эркине ажыратылышкан. Жаза өтөө мөөнөтү 2016 жылдын 24 мартынан тарта эсептелинет. Эрнест Карыбеков кылмышты жаап жашыруу жана мамлекеттик чыккынчылык беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, 20 жылга кесилген. Жаза өтөө мөөнөтү 2016 жылдын 26 мартынан тарта эсептелинет. 7 февралда райондук соттун чечимин Бишкек шаардык сот күчүндө калтырылган. 2016 жылдын март айында элдик парламенттин бир канча мүчөсү кармалып, аларга карата кылмыш иши ачылган. Дастан Сарыгулов, Эрнест Карыбеков, Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров бийликти басып алууну пландоодо деген негизде камакка алынган. Булак Super KG.